мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу депутаттар, мен дарегиме айтылган сынды мен кабыл алам. Бул боюнча мен кесе айта алам. Мен эч качан Жогорку Кеңеш, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин конституциялык укуктары жана милдеттерине, эл шайлаган депутаттардын ыйгарым укуктары жана макамына, жалпы эле биздин мамлекетибиздеги элдик бийлик демократияга шектик келтиргенге укугум да, ниетим да жок болгон. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, саясатта, коомдук турмушта басып өткөн жолумда дайыма элдик бийлик, демократия, чынчыл жана таза, тунук бийлик үчүн элдик көзөмөл, ачык талкуу жана элибиздин кызыкчылыгында эффективдүү мамлекет кызматы башкаруу бийлик бутактарынын бири-бири менен конституциялык калкак, гармонияда иштеш үчүн күрөшүп келгенмин. Ошондуктан кандайдыр бир эмоцияга алдырып, ачыкча сөздөр менен мына бүгүн ошондой бир сөздөр болгон үчүн бүгүн дагы бир жолу расмий түрдө урматтуу төрага, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу депутаттар, кечирим сураймын. Буга чейин билесиздер, каникул учурунда бир канча массалык маалымат каражаттарында дагы кечирим сурагам. Бардыгыбызга биргеликте урматтуу мамлекет башчыбыздын элибиздин жаркын келечеги үчүн жан үрөп жүргүзүп жаткан саясатын колдоп, ушул эки жалпы бийлик бутактары конструктивдүү иш алып барабыз деп терең ишенем жана өзүм дагы сөз берем. Бул боюнча менин позициям бекем. Биздин урматтуу Акылбек Сөнбекчиев да ушуга күнүгө бизге көңүлүбүздү бурат. Ошондуктан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Жогорку Кеңештин басымдуу көпчүлүгү тарабынан өкмөт сунуштаган долбоор, мыйзам долбоорлору, мыйзам программаларды колдоп бергениңиздерге дагы терең ыраазычылык билдирем. Анан албетте бардыгыбыз ушундай конструктивдүү иштейбиз дегенге дагы мен ишенем, дагы өзүм дагы сөз кылам. Убада берем.